Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Урматтуу менин Десин ТВ YouTube каналымдын кадырман көрөрмандары. Бүгүнкү эфиримди мен Кыргыз республикасынан кетип, Кыргызстандан кетип, чет өлкөлөрдө, айрыкча Орусияда иштеп жүргөн мекендештериме арнаймын. Эмне себептен арнап жатамын, эмне себептен айтып жатамын, ага өзүңүздөр күбө болосуздар. Балтек мени менен дайыма телохранитель. Мен өзүмдүн айылымдын үстүндө турамын, азыр чөпкө баратамын. Мына көйүнчү. Бул Үч булак деген жер. Балтек мишайт этпей туруптур. Жанымда отурат, карап коюп. О мансарда көк эме болунган, бул менин үйүм. Ушундай керемет сонун жерде жайланышканбыз. Урматтуу көрөрмандар, мен ушул акыркы кездери Орусиядагы белгилүү эле саясатчылардын, белгилүү эле мамлекеттик ишмерлердин мигранттарга болгон радикалдуу каршы маанайдагы билдирүүлөрүн, мыйзам демилгелерин көрүп турамын да. Сиздер деле көрүп турасыздар. Албетте ар бир мигрант тыкыр карайт, миграциянын келечеги кандай болот жана башка дегендей. Мисалы үчүн Думанын депутаттары демилгелешти, бир кыйын мыйзамдарды бактыга жараша өткөн жок. Өткөндө болсо тергөө комитетинин башчысы Бастырыкин аябай катуу сүйлөп, булар бүт такси кызматтарын ээлешкен, булар базарды ээлеген деп, булар деп өзбек, тажик деп айтып атты. Бирок кыргыз деп аталбаганы менен негизинен ошол такси кызматында биздин кыргыздар көп иштешет. Мен ушул мекендештерге айтып коет элем да. Бизде ар намыс деген болуш керек да. Биринчи, мисалы мен өткөндө кыргыздардын мектебин уюштурсак кандай болот деп бир демилгени айттым эле. Мисалы үчүн армяндардын мектептери бар да, 269 мектепте, Питерде, Москвада деле болсо керек, өздөрү спонсор болуп, орус программалары менен эле окуйт. Бирок негизинен армян маданиятын, армян искусствосун кошо үйрөтүшүп, директори армян, мугалимдеринин көбү армян. Бирок мектеп орус тилинде жүрөт. Армениянын ушул бир мындай иденттүүлүгүн балдарга эстетип жүргөн да. Бизде дагы ошондой бир кыргыздар өзүбүз бир жерди сатып алыппы, же кандай, же бир элчилик аркылуу уруксат алыппы, кыргыз мамлекети өзү спонсор болуп, мамлекет бир жагынан жардам берсе, экинчи жагынан адамдар куру турбай, бизнесмендер аябай күчтүү. Өпкөсүн колуна колтуктаган бизнесмендер бар экен. Мен кыйратып жүрөм, мен анан мынтип жүрөм дегендер. Ошондойлордун жан дүйнөсүнө жеткизе айтып, бир ушундай жатак мектеп, ошол жерде кыргызчаны үйрөткөн, балдарыбыз орус болуп калып атат ал жакта. Бир ушундай нерсени айттым эле да. Эми биз улут катары сакталып, мамлекетибизди даңктап, ушундай кыргыз мамлекети бар деп, Кыргызстандан келгендер дегенде башкача бир сезимде болуш керек да орустар. Азыр биз мисалы үчүн ошондой сонун мектепти ачып койсок деле, койчу деп балдарын алып барбайт. Ал эми армяндардын мектебине же еврейлердин мектебине орустар өздөрү кызыгып, биздин балдарыбыз дагы ошол жакта окусун, ошолордун маданиятын үйрөнсүн дегендей апарып окутушат экен да. Себеби Орусияны билесиздер, өтө көп улуттуу. Ал жерде улутчулдардан сырткары интернационалисттер деле бар. Интер улуттуу, жанагындай көпчүлүктү эме кылган, эми бардыгы эле беш манжа тең эмес экен. Жакшысы деле бар, мындайы деле бар, ар түрдүү да. Ошондуктан биз ошол тенденцияны жакшы жака, ушул кыргыз деген сөздү укканда, алар албетте кыргыз деп айта алышпайт, киргиз деп коюшат. Бизге жакпайт ал киргиз деген. Эми бизге жагабы жакпайбы, биз алар үчүн киргизбиз да. Ошол биздин мекендештерибизди көргөндө, булар кыргызстандыктар,
Bular жакшы эл, булар акылдуу эл, булар адилеттүү эл, булар эмгекчил эл дегендей жакшы маанайды пайда кылышыбыз керек да. Тилекке каршы мына кече жакында дагы бир уруш жаңжалдар болуп, адам өлүмү менен коштолуптур, башка иштер, бир ушундай нерселерде кыргыздар оң жагынан эмес эле бир терс жагынан дагы өзүбүздү көрсөтүп калып атабыз да. Бирок мындай жакшы баа берип анализ кылган адамдарга кыргыздар көп эле жакшы нерселерди деле кылып жатабыз. Мына мисалы үчүн Крокуста канча кыргыз жана бир жаш бала эле эмес, андан башкалары деле ошондой эрдиктерди көрсөтүшкөн экен. Көбүнүкү айтылбай калды. Кыргыздар Москванын кайсыл гана жеринде болбосун абдан көп да. Биз мындай эми ошентип эле барып оң келген ишти эле иштеп, оң келген нерсени эле кыла бербестен бир аз мындай ишти байкашыбыз керек да. Мына мен өзүм деле мисалы үчүн Казанда өткөндө 3 күн дворниктин дагы ишин кылып көрдүм. Эми башыңа келсе баардык нерсе кыласың. Иштин жаман жакшысы болбойт. Чынын айтканда. Бирок баягы кыргыздар дегенде бир мындай булар көчө шыпыргычтар, булар алдамчылар же болбосо булар бир агрессивдүү калктар деген эмес, жакшынакай бир ойду пайда кыла турган иштерди кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн мен айтат элем ушул мекендештерибизге. Давайте ушул 100 миң алып атсаңар деле, 200 миң алып атсаңар деле ошол көчө шыпырган ишти азайталы, дворниктин ишин. Аны ошол башка улуттар кыла беришсин каалагандар. Биз бир улутту жакшы, бир улутту жаман дебейбиз. Бирок биз өзүбүздүн улутубуздун статусун көтөрүшүбүз керек. Мына азамат биздин кыргыздар кече күнү ошол Бастырыкин айткан такси өзбек тажиктер эмес, негизинен кыргыздар. Бул жерде кыргыздар өздөрү бригадаларды ачышып, өздөрү ошондой компанияларды ачышып, өздөрү операторлор болуп аябай жакшы иштеп атышат да. Биз ушул жаатында бияктан керек болсо мигранттарды даярдаганда ошондой айдоочулар, жана башка ашпозчулар, ашпозчунун иши кыйын экен. Кечке аягында бутунда туруп 2000 сом, 3000 сом эми өтө күчтүү болсо күчтүү акча алат. Бирок аларга кыйыныраак да бутунда турат. Тигүүчүлөр жакшы алат. Кыздарыбыз ушул жок дегенде ашпозчу, анан тигүүчүлүккө көп барса, тигүүчү Кудайга шүгүр мына өзүбүздө деле иштеп атышат. Анан жанакы парикмахер, сулуулук салондорунда иштей турган. Анан биздин медиктер, медсестраларыбыз, медбраттар деле ушул массажды окуп, анан массаж десе эле көчөдөгү 3 айлык, 1 айлык курстарды окуп барбагыла, аларды эч ким признавать этпейт, эч ким. Медициналык орто билим болуш керек, чыныгы массаж лицензияң болуш үчүн. Ошондо барып анан хижаманы дагы, башканы дагы легалдуу түрдө иштей аласың. Анан жөнөкөй эле көчөдөгү базарда жарыялап аткан массаж курсун бүтө калып барсаңар, анда ал туура эмес болуп калат. Мен ошону массаж катары айтып коеюн. Сулуулук салондорунда эч кандай медициналык образованиясы жок деле иштесе болот. Бирок эгер сизде медициналык образование бар болуп туруп, билим болуп туруп, анан ошол косметолог башка болуп иштесеңиз, сиз аябай барктуу болосуз жана өтө легалдуу болосуз да. Ошондуктан биз балдарды окутушубуз керек. Ушул жок дегенде шопурлук, эркек балдарды такыр жогорку билимге алып бара албасак, жок дегенде ширетүүчүлүккө, эми мен программист андай мындайларды айтпай эле коеюн. Аларды бүтүп барсаңар, ал жерлерде орус тилинде, англис тилинде жакшы сүйлөп, банктарда ошондой жетекчилик кызматтарда иштеп калган биздин жарандарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз бар да. Биз кыргыздар дегенде бир башкача ойду пайда кыла турган улутка айлануубузга убакыт, мезгил келип жетти, туугандар. Кыйналсаңар дагы ошол дворниктин ишин иштебей эле койгулачы. Андан көрө келип туруп Англия, башка жактарга кетсеңер, ошондой кыйынчылык менен жакшынакай андан көп акча табасыңар. Эми албетте ал жакта көнүп калдыңар, Орусияда. Мына мен деле акча төбөнгөндө жүгүрүп барып 3 ай 4 ай иштеп, анан кайра келип калып ушинтип эле жүрөм. Азыр мына турмуш шартка байланыштуу такыр кете албай калдым. Ошондой достор, биз кыргыздар дегенде бир башка ойду, жакшы ойду пайда кыла турган, ушул Кыргызстан сонун мамлекет экен деп, колдон келсе өзүбүздүн мамлекетибиздин жакшы жактарын, туристтик мүмкүнчүлүктөрүн туризм боюнча даңктаган
ушундай роликтерди көп чыгарып, жанагындай көчөдө давайте метролордо мына биздин кыргыздар деле жакшы эле мындай ордунан тура калат анча мынча. А бирок турбай орустар турса дагы, чоң улгайган адам турса дагы, эмне болсо ошочу өлүп кетчи. Бизди кандай жаман көрөт бул эшектер деп бир жаман ою бар пайда болуп кетет да баягы орустардын жаман мамилесин көргөндө. Давайте ошондойлорду жок кылалы дагы. Биз өтө тартиптүү, өтө жакшы адам бололу, адамгерчиликтүү, ордубуздан туруп берип, жол бошотуп, көтөрүшө калып, албетте муну бизди кылып жүргөн адамдарыбыз бар. Биз ошондой жагынан, жакшы жагынан баягындай сылык сыпа, анан өтө билимдүү болушубуз керек да. Анан кыргыздар дегенде эле булар көчө шыпыргычтар, үй тазалагычтар деген ойду. Мен эми аларды мындай дебейм. Мен деле биз барганда, мен деле өмүрлүк жарым келинчегим хоккеист деп коет, мындай ошол үйдү жуугандарды, ошондой өзүнчө аталышы бар. Хоккеист болуп иштеди, Форд деген салондо түнү эме кылып. Ал кездер өттү достор. Давайте бир эле мындай эме кыла бербей, бир жерде эле тура бербей, биз өнүгүшүбүз керек да. Өнүгүшүбүз керек. Биз өзүбүз жөнүндө жакшы ой, маанайды пайда кылышыбыз керек. Анан кийин биз болсо жанагындай булар радикалдар, булар мындайлар деген жалпы Борбор Азия, Орто Азия мамлекеттеринен барган мигранттарга караганда кичине бир аз башкачараак. Кыргыздар дегенде бир аз башкачараак ойду пайда кыла турган мигрантка айланышыбыз керек да. Мисалы үчүн орустар мына кореецтерди алалы. Кореецтер деле бир жылдары ошол Иракка чыгышка көчүп келишип, Орто Азияларга келип калып, Орусиядан репрессия болушуп. А бирок ошол кореецтер жөнүндө орустардын ою башкачараак да. Албетте шовинизм, улутчулдук Орусияда өтө күчтүү. Эми 150 миллиондон ашык калкта алардын бир улутчулдары 5 миллион болгондо деле биздин кыргыздарга караганда көбүрөөк болуп калат да. Ошондуктан аябай мындай ксенофобия, ушундай нерселер. Давайте биз дагы күрөшүп, өзүбүздүн татыктуу алчуубузду алып жашашыбыз керек. Жашоо деген кыйын, күрөш. Жөн эле сен оозуңа барсаң Америкада же болбосо Германияда же Орусияда алма буш оозума түш деп салып кое турган эч ким жок. Биз жакшы жашоо үчүн сөзсүз аракет кылышыбыз керек. Биз улуттун бир беделин көтөрүшүбүз керек. Кыргызстандыктар дегенде булар жакшы, булар мээнеткеч, булар ушундай деген. Биз тескерисинче Орусияда көрүп атабыз биздин мекендештерибизди. Мен мына өткөндө бир адам жоголгондо издешип жүрүп көчөдө кадимкидей бомж болуп калгандарды көрдүм. Кузьминка деген метродо, жана башка 1-2 метролордо кадимкидей эле ошол метронун чекелерин байырлап Бишкектин паркында Фучикте жаткандай жатышат экен. Азыр Бишкектин паркында деле жатпай калды. Сразу поездун келтирип коет биздин милициялар. Ал жакта кенен тайраңдап жүрүшөт экен, мас болушуп. Кадимкидей бирөөсү кардон кагаздын үстүндө жатат, бирөөсү "Ай байке, мени тартпай эле коюңуз" дейт. Аларга даяр тамактарды берип турат экен, жанагындай эл аралык Кызыл Крест уюмдары жана башкалар. 3 маал, 4 маал берет экен. Диний уюмдар берет экен. Анан жыргалдын баары ошакта экен. Эптеп пивого акча тапса, эптеп виного акча тапса эле күрүлдөп. Анан кыргыздар көп аякта. Анан койчу эми ушу байкушка булардын деле бир кудайы бар деп туруп анан кичине тыйын берип коюшат экен. Анан болду. Биз ошондой жагыбыздан өзүбүздү көрсөтө баштаптырбыз. Бул турмуштун чындыгы. Калп десеңер айткыла. Достор, ошондуктан мен ушул мигрант боордошторума айтат элем. Ушул төмөнкү категориядагы иштер акча көп төлөнсө дагы давайте андан баш тартайлы. Ачка калсак ачка кылалы, башка кылсак башка кылалы, болбосо Кыргызстанга келип ошондой иштерди кылалы. Бирок ошол бирөөнүн жеринде кимдир бирөөнүн жаман иштерин тазалап, антип мынтип ошондой нерседен алыс бололучу, кичине уялалычы. Кичине намыс, ар намыс болуш керек да. Бир чечендин же болбосо бир немистин же бир бирөөнүн ошондой үйлөрдү иштеп жүргөнүн көрдүңүздөрбү? Давайте уялалы, болду эми. Кыйынчылык кез Кудай кааласа мындай бир кадам кылсак эле аркада кала турган болуп калды эми. Акчага кызыгып эле жүрө бербейли. Кичине азыраак тапсак дагы балким кыйыныраак башка иштерин иштейли. Биз улуттун беделин көтөрөлү. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен мен эфиримди аяктайм. Ишти да кылышыбыз керек.
Anda emесе salamatта kalыңızlar. Sizler menen bloger Bakıt Sulayman boldu. Oyuңuздарды сөзсүз айтып коюңуздар.